Иблис. Алла Таала Құран-ы Каримде мындай деп баяндайды. Айтқын, Аллаға жана анын елчисине мойын суңгула. Егер жүз үріп кетишсе, анда Алла капырларды жакшы көрбейт. Малым болгондой Алла Таала Иблистин тобосын анын капырдыгы жана текебердиги үчүн кабыл алган эмес. Ал эми Адам алейхиссалам тоба кылганда анын тобосу кабыл болду. Себеби Адам алейхиссалам катачылык өзүнөн кеткенин түшүнүп, кылган ишине бушайман болуп өзүн өзү күнөөлөдү. Ошону менен бирге бул чыныгы маанидеги күнөө эмес эле. Себеби пайгамбарлар күнөөсүз. Алар пайгамбар болгонго чейин да, пайгамбар болгондон кийин да күнөө кылган эмес. Бул жаңылыштык гана болуп эсептелет. Куранда баяндалганы боюнча Адам алейхиссалам менен о боюне кетирген жаңылыштыктардын артынан эле Аллага мындай деп жалбарышкан. О эге биз өзүбүзгө зулум кылдык. Эгер сен бизди кечирип, ырайым кылбасаң, анда биз албетте зыянга учуроочулардан болобуз деп айтышты. Демек, алар кетирген кемчиликтери үчүн жараткандан жардам сурашкан жана Алла Тааланын ырайымынан үмүт үзүшкөн эмес. Себеби Куран-ы Каримде да Алла Таала Алланын ырайымынан үмүт үзбөгүлө деген. Шайтан болсо кетирген катачылыгын мойнуга алган эмес жана чындап тобада келтирбеди. Алланын ырайымынан үмүт үзүп, текеберделе баштады. Кимдин абалы шайтандыкындай болсо, анын тобосу кабыл болбойт. Кимдин абалы Адамдын алейхиссалам абалындай болсо, Алла Таала анын тобосун кабыл кылат. Анткени напсиге байланышкан бардык күнөөлөрдүн кечирилишинен үмүт кылууга болот. Ал эми менсинүүгө, текебердикке негизделген эч бир күнөө кечирилбейт. Икаяда айтылганы боюнча Иблис Мусага алейхиссалам келип, Алла сага пайгамбарлык берип, өзгөчө пенделеринен кылды. Эми сени менен сүйлөшүп турабы деди. Муса алейхиссалам: "Оба, а сен өзүң кимсиң? Менден эмне каалайсың?" деп сурады. Иблис: "О Муса, эгеңе айтчы, анын жараткандарынан бирөө тобо кылгысы келип жатат" деди. Ошондо Алла Таала Мусага алейхиссалам мындай деп вахий кылды: "Муса, ага Адамдын кабырына сажда кылсаң, суранычың кабыл болот" деди деп айт. Эгер сажда кылса, анын тобосун кабыл кылып, бүтүндөй күнөөлөрүн кечирем. Муса алейхиссалам Алланын каалоосун билдиргенде, Иблис текеберленип: "О Муса, мен ага бейиште сажда кылган жок элем. Эми өлүгүнө кантип сажда кылам" деди. Айтууларга караганда тозокто Иблиске азап күчөтүлүп, мындай деп айтылат: Алланын азабы кандай экен? Өтө каттуу экен. Адам бейиш бакчаларында ага сажда кылып, кечирим сурасаң, Алла сени кечирет. Бирок ал ошондо да текеберленет. Натыйжада анын азабы башкалардын азабынан 70 000 эсе күчөтүлөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер Иблистен кутулууну кааласаң, улуу жараткандын буйруктарына баш ийгин. Кыямат кайым болгондо оттон жасалган отургуч коюлуп, каргышталган Иблис ага отургузулат. Бардык шайтандар анын жанына топтолушат. Капырлар да анын жанында болушат. Иблис айкырган эшектикиндей үнү менен: "О тозоккулар, жараткан эгеңердин бүгүнкүгө берилген убадасы кандай болду?" деп айкырат. Убадасы чын чыкты дешет жанындагылар. Анда Иблис бүгүн Алланын ырайымынан үмүт үзгөн күнүм дейт. Ошондо Алла Таала периштелерге Иблисти жана аны ээрчигендерди оттон жасалган токмок менен сабоого буйрук берет. Аларга 40 жыл ушундай кыйноо болот. Алар тозоктон чыгуу деген сөздү да угушпайт. Алла Таала ушундай абалдан сактасын. Албетте, мында акыл эстүү адамдар үчүн үлгүлөр бар. Айтуулар боюнча бейиштен куулган шайтан улуу Аллага: "О жараткан эгем, Адамдын айынан мени бейишиңен чыгардың. Мен өзүм андан өч ала албайм. Сен жардам берсең гана бул максатыма жете алам" дейт. Алла Таала анын урпактарын азгырууга сага уруксат берем дейт. Мындан башка да мүмкүнчүлүк беришиңди сураймын. Сенин урпагың Адамдын урпагынан 2 эсе тез көбөйөт.
шайтан дағы башқа мүмкіншілік бер дегенде, Алла Таала алардын ичинен күчүң жеткендерин үнүң менен азгырып кыйроого алып бар. Аларга каршы ат жанда, жөөд ачык, мал мүлкүнө, бала чакаларына орток бол жана аларга убадаларды бер. Бирок шайтан убада кылгандардын баары болгону азгырык гана. Сен туқымыңдан шыққан балдарыңдың барын адамдың ұрпақтарына қаршы жібер. Аларды арам жолдың байлық тап, арам жолға жұмшашына, арам жолдырдың перзент табышына шарт түз. Балдарына бұтпарастықты білдірген ат қоюға чақырып, ата бабаларының тегіне таянуын ұсынышта. Тобоны кечіктіруге үндөп, аларды алда. Алла Таала иблисті ескертті. Төменгі аяттың маниси да ушундай. Чындыгында аяттарыбызды кимдер бурмалап жатканы бизге жашыруун эмес. Отко ташталган адам жакшыбы, же кыямат күнү аман калган адам жакшыбы? Каалаганыңарды кыла бергиле. Алла эмне кылып жатканыңарды толук көрүп турат. Шайтандын бул каалоолоруна карата Адам алейхиссалам да Алла Таалага мындай деп жалбарат: "О жараткан эгем, аны менен башыма түшкөн бале кылдың. Эгер өзүңдүн жардамың болбосо, мен андан өзүмдү коргой албайм. Сенин урпагыңдын ар бирине коргоочу периште жиберем. Дагычы жакшы иштериңердин сообу 10 эсе берилет. Дагычы урпагыңдын жаны денесинен чыкканга чейин тобо келтирүү мүмкүнчүлүгүн колунан албайм. Дагычы тоболорун кабыл кылам." Адам алейхиссалам разы болды. Буга иблис каршы чыгып: "О жараткан Алла, адамдын урпагынан пайгамбарларды жараттың, аларга китеп түшүрдүң. Менин элчилерим кайда?" деди. Алла Таала: "Сенин элчилериң көз ачыктар" деди. Китептеримче татуировка, сөзүмчө жалган, Куранымче ыр, азанымче музыкалык аспаптар, мечитим кайсыл жер болот, базар, үйүмчө мончолор, тамагымча бисмилла айтылбаган тамактын баары сеники, суусундугумча мас кылуучу ичимдиктер, тузактарымча аялдар. Бул баян жүрөктөрдүн ачкыч аталыштагы китептен алып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.